Достор, бүгүнкү съемканы өткөргөндөн кийин менде ушундай бир суроо пайда болду да. Биз тонналаган просроченный каймактарды көргөзүп берсек, бул жакта антисанитария болатса, аны көзөмөлгө алган санэпидемнадзор ошол заматта эле барып текшере албаса, килейген ушундай чоң бир орган эмне үчүн зарплата алып отурат? Биз ушундай суроо жаралып баштап атат. Эгерде алар өз жумушун өз убагында милдетин аткара албаса, эл үмүт кылган, эл ойлогон нерсени ишке ашыра албаса, эмне үчүн зарплата төлөнүп атат аларга? Бул суроо силерге да кызык болот дейби? Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Жети батырдын баары эле мөөнөт өтүп кеткен каймактары ушул жакта экен, достор. Бети ачык дегендин себеби ушул болот. Мына карасаңыз. Сахар берүүсү менин атым Али Эргеш болот. Ушинтип берген жакшы досум. Элге. 2022-жылда алынды деп айтып атканды эмне ал? Мына азырда сиздердин көзүңүзчө мен экономикага чалып берем, потому что мына 2022-жылы 1-январдан мораторий алынган. Бул чоң резонанс менен алынды. Бул жакта курут чыгарат деп айтышып аткан. Кassa бутулай. Так, тиги байкан чыгарабыз. Бул жактан көрөбүз. Достор, бул жакта каймак деп коюптур. Мага келген информация боюнча бул жакта жанагы просроченный сметаналарды курутка колдонушат деп айткан. Биздин көрүшүбүзчө ушундай эле көрүнүп атат бул жакта да. Достор, мына сүзмө окшойт жактагы. Дагы деле. Жер окшойт азыр. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум аке. Кандайсыз? Менин атым Али Эргеш болот. Сахар берүүсүнөн. Бул жакта элдин кайрылышы менен келгенбиз. Сизге атыңыз ким? Манас. Манас байке, менин атым Али. Курт жасалат деп айтышкан да бизге. Ошо курт кандай деңгээлде жасалат экен деп келгенбиз да сизге. Ачык айкын эле элге көргөзүш үчүн. Бул складпы? Бул жагы складпы? Склад. Ошондо кандай шартта даярданат? Мындай сизден сурап билсек болобу ошону? Тиги мына кандай курттар байке? Мына курттар. Бул эме да, баягы эмеден күйүп кеткен да, уже возврат болуп. Буларчы? Булар бар. Булар эмелер, каймактар. Каймактар? Ошондо азыр даярдалынат да? Жок, бул даярдалбайт да, бул ушундай эле келет. Жок, курут жасалабы ушуда? Жок, курут жасалбайт. Эмне жасалат? Май жасалат, сары май. Сары май? Сары май. Май да бул. Сары май. Мындай шартта даярдап берген жакшы эмес го деп ойлойм да, элгечи ал нерсени. Азыр мындан карасаңыз, мындан кебетеси эле өзү мындай бир акыбал болуп атат да бул жерде. Эми баарыбыз эле иштесек эл үчүн иштеп атабыз да. Бул жактабы склад? Жана иштей турган цех бул жактабы? Мына Жети батырдын сметаналарыбы? Бул суроо өтүп кеткен каймактар эмнеге сиздин үйүңүздө турат? Суроо өтүп кеткен каймактар сиздин үйүңүздө дейм. Биз сары майга кетиребиз. Кайда иштетип атасыз да сары май? Адам эчтеке болбойбу бул? Жок, бул эме да бышырлат да бул кайра. Бышырылып кайра сары май болот. Бышырлат, сактоо шарты аябай. Сары май түшүнөсүң да баягы бизден. Азыр биринчи цехти көрөлү да. Бул маселени азыр сиз менен сүйлөшүп байкайбыз да. Саламатсыздарбы эжекелер?
Кандайсыздар? Нисахыр берүүчү, менин атым Али Эргешев болот. Кандайсыздар? Ушундай жасалабы курут? Манас байке, санитарный нормалар кандай? Сакталбай атат го. Эми биз анда эмеге жетелекпиз деген келгечи, мисалы санитарный азыр бизге. Жок, именно сиз жетелек болсоңуз, мисалы азыр биз кичинекей өзү ойлосоң, азыр биз кичинекейден азыр эметип атабыз да. Жаңы бизге ага мисалы санитарный эме өндүрүшкө бизге ошончо эме керек мисалы. Ошончо эмелерди даярданыш керек. Азыр сразу эле ошолорду жок, астадан эметип атабыз, тазалыкка келтабыз уже. негизи иштеп чыгаруунун шарты биринчи ошол санитарный нормага жооп бериш керек. И анан иштеп башташыбыз керек да. Сиз санитарный норманын деңгээлине чейин жеткениңизче калгандар эмне болот? Мына вакуумда кантип басасыңар? Иә. Вакуумда? Орбит дейби? Орбит. Ар түрлүү бар экен да, бул жакта. Классический дейт. Кандайсыздар? Нисахыр берүүчү, менин атым Али Эргешев болот. Ушинтип берген жакшы досум элге. Эмне дейбиз алар? Манас байке, сиз айтып аткан сөздү да түшүнөйүн, мен аракет кылайын да. Бирок мынчалык деңгээлде болуш керек эмес да. Кандай мынчалык деңгээлде? Бул видео чыкканда, буюрса эл өз баасын берет да. Мен сизден мындай өзүмдүн оюман чыгарып бир нерсе сурабай атам, Манас байке. Мен болгону мыйзамда талап кылынган нерселерди гана сизден сурайм. Бул мыйзам талап кылып аткан нормаларга жооп бербейт да мындай шарт. Мына Бул возвратта бул. Азыр мен сизге көрүнүштөрдү көргөзүп берейин байке. Бул жок, мынаны айтып атам байке сизге. Тигини айтып атам, буну айтып атам. Санитарный нормага бирөө да жок. Жок, эми кандай биз мисалчы кандай азыр аракеттер санитарный норма. Негизи бул жумушту баштагандан мурда санитарный правиланы окуп көрдүңүз беле? Окуп көрмөкпүз. Ошондо кандай деп жазылган? Именно молочный продукциялар. Молочный продукттар биздин эле сүйлөп келгенде эмесине мисалы эмнесинин эме бар деп айтасыздар, кандай деп. Сактоо нормалары бар, чыгаруу нормалары бар. Мисалы мен тиякта азыр склад дедиңиз жана ылдыйда. Көрдүм, эч кандай жооп бербейт да. Не деп айтчумун билбей атам да, Манас байке. Карасаңыз. Бардык жерде эле курут турат, сиз мындай возврат же башка деп атасыз го. Мен ачкан любой коробкада курут бар да. Биякында коробкада сакташ деп кандай кылабыз эми азыр? Жерден көтөрүп сактаса болот. Любой продукция 10 сантиметр жерден өйдө да туруш керек туруп. Жөн гана ушул нерсе да жок да азыр сизде. Цехтин көрүнүшү. Бул эмне байке? Иә. Творог. Будан даже творог жасалат. Иә. Куруттан кийин творог да жасайт. Билесиңерчи? Творог жасалбайт азыр. Эмне творог жасайт? Бизде жана эмелер келет да, творогтор мындай эме алып коет, Сиз менен мен бири-бирибизге түшүндүрө албаган нерсени эл айтып берет. Кандай кылыш керек? Кандай нормага жооп бериш керек деген. Мына карасаңыз байке. Кришканы эле айтайын мен сизге. Мына карасаңыз, мен сизге азыр көзүңүзгө чыгарып берем. Бар. Өзүңүз бир четтен көрүңүз. Сизге санэпидемнадзор келгенби? Иә, келген. Качан келген акыркы жолу? Былтыр келдим. Былтырдан бери келген жок. Мынандайларды көргөн беле ошолорда? Бул деген эмеле да, просто могу терезге суу бер эмет болгон эмес да азыр. Манас байке, просто деген нерсе жок. Есть закон. Биз ошону аткарышыбыз керек. Аткарбасак бул нарушение уже бизде. Туурабы? Сизде бирөө да аткарылбай атпайбы? Мына карасаңыз байке, мынаны карасаңыз, буну эл жейт, реально элдин балдары жейт ошону. Бизде основной билесиз, курутtu жаш балдар жейт. Биздер тазалап атабыз, нержайка менен эметип атат. Нержайкада журулуп атат. Мынтип бергенге болбойт. Бул сүт окшойт, Манас байке, бул сүтпү? Айранбы? Айран. Мындайча айтканда, курутка чейинки продукция бул. Мына карасаңыз, ичинде эмнелер турат. Мына карасаңыз, бети ачык дегенин себеби ушул болот. Мына карасаңыз. Сүт бышырылат,
Жакшы эмес да Манас беке. Достор, мындай шарт. Мен сизге түшүндүрө албадым беке. Мен болгону элге көргөзүп коеюн. Кандай шартта жасалып атат. Мен аларды суроосуна жооп берип атам да. Бизге көргөз кандай шартта жасалып атат деген. Билбейм. Качан бул жак тазаланган, мен аны да билбейм. Тазаланып турат. Бизде уборка күнүгө айланып турат. Просто баягы Манас байкебиз өзү айтып аткан күндөгү уборканын результаты. Тегерегинде кол келген эмес да бул жака байке. Сиз күндө уборка деп атасыз. Сертификатты ким берген сизге? Иә. Сертификатты. Сертификат Негизи сертификат барбы? жок сертификат. Сиз азыр мынаны кантип легалдаштырдыңыз анда? Легалдагы бул эменде кылып атабыз. Азыр биздики мындай эле иштеп атабыз да азыр. Уруксат бербейт да анда. Жок, мындай эбет элекпиз да. Ама бизге ошого эме керек да, баягы сертификат алыш үчүн бизге буяка эме керек. Госстандарт келип көрүш керек эле сизди. Санэпидемнадзор мели келиптир. Ошолор кача сизди сертификатыңызды сураган жокпу? Жок, сураган жок азыр. Достор, билип коюңуздар, сертификаты жок экен. Азыр Манас байкени өзүнөн сурадык. Манас байкени айткан сөзүн айтып атам мен. Эми экинчи этапка келебиз. Мына менде аябай көп суроо жаратчу да. Магазиндеги просроченный каймактар каяка кетчү? Алар каяка кетет деген суроо жаралчу менде. Бүгүн сиздин үйүңүздө көрүп атабыз да буну. То есть ишканаңызда көрүп атабыз сизди. Бул просроченный го. Негизи буну магазинде полкада турганда суроо өтүп кеткенде адамга жегенге болбойт деп айтып коет. Туурабы? Мен жаңылышпасам бул рафининовый, ушундайбы? Рафинатталган. Рафинатталган болсо бул почти химикат. Туурабы? Кандай натуральныйларда кандай рафинатталган? Рафинатталган да булар заводдо да. Заводдо жасалып атат. Туурабы? Мынага эртең эл бир нерсе болуп калса ким жооп берет? Жоопкер адамды айтыңыз, элдер ушул адамга барсын. Ким жооп берет? Сизди таппайт. Анткени сизде сертификат соответствия жок. Магазинге барса, булар просроченный экенин билбейт магазин. Ким жооп берет? Бир жоопкерчиликтүү адам болуш керек да, адамдын ден соолугуна. Жети батырдын баары эле мөөнөт өтүп кеткен каймактары ушул жакта экен, достор. Килограммын 50 сомдон алабыз дедиңиз, э? Силерге билинбейт. Мен запахын уже билип атам да бул жакта туруп. Жалаң жети батыр турбайбы, молочный продукциялар. Достор, мөөнөтү өтүп кеткен нерсени даярдайбыз деп атат, но бирок орой болсо да айтам да, как мусорда эле туруп атат да бул жакта. Оройраак кылып айтканда башка сөз таба албадым байке. Мынаны карасаңыз. Мынаны оозу ачык. Как мусор сыяктуу эле туруп атат да. Сиз аны элге даярдап беребиз деп айтып атасыз. Мен болгону көргөзүп берем. Башка нерсе эмес. Достор, биз азыр санэпидемнадзор кызматкерлерине келгенбиз. Ошол курут чыгарган жерде кабары барбы, жокпу? Болсо булар кантип текшерүү алып барышкан ал жакта? Акт качан түзүлгөн? Анда сураганга аракет кылабыз. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы эжеке? Кандайсыздар? Иштеп атасыңарбы? Менин атым Али Эргеш болот. Нысахыр берүүсүнөн келдим эжеке. Бир суроо менен келгенбиз да силерге. Мына контролгө аласыңарбы текшерүүлөрдү? Мына Токмок шаарында курут жасаган жер бар экен да? Курут? Курут жасаган жер. Кабарыңар бар беле? Жок, bizde 3 жыл болбоду, 3 жылдан ашык болду азыр мораторий болгонуначы. Азыр өздөрү каалаганын жасап атат предпринимательстволор. Мораторий болгону? Мораторий
үч жылдан бери мораторий частный предпринимательство. 2022 жылы 1-январда алынганын билесизби? Жок, это знаете, тоже ал мындай кайсыл форма, кайсыл кимдерди алына тургандардын списоктары менен жанагы перечендер коет го. Көрсөк болобу ошо список? Жок, ал это только санитарный отделде. Ошо жакка да өтөлү? Ошо жактан сурасак болобу? 3 жылдан бери мораторий болуп атат дейсиз. Мораторий алынган да 2022 Алар жылы. бизге деген Министерство экономики, развития, торговля деген предписание бериш керек да. Просто так ал эгерде биз аларды без ничего барып текшере албайбыз да. Алардын баардыгын Неге мораторий алынган го? Бир суроо бар да менде. Санэпидемнадзор ушундай ишкерлерди текшере албаса, да, ошондо койду. аларды ким көзөмөлдөйт? Алардын баардыгын өзүнүн контроль жасайт. Контроль жасабасачы? Алар өздөрүн контроль, ошондогудай защита прав потребителя, защита Ошол прав мыйзам кайякта? предпринимательства. Мен жакында мораторий алынганы боюнча 2022 мен журналистмин, жеке өзүмдүн таныштыруума киргенде. 2022 жылы 1-январдан мораторий алынган. Бул чоң резонанс менен алынды эжекелер. Может, силер укпай калдыңар? Бул Бишкек шаарында аябай чоң резонанс жараткан. Мораторий алынганга чейин. 2021 жылы декабрь айында бул обсуждение кылынганда, талкууга алынып, элдин арасында аябай чоң резонанс жаратылган. Анан 2022 жылы 1-январда алып берди. Мораторий эжекебиз 3 жылдан бери алына элек деп атат. Жок, эми ал деген поэтапно деп атпайм. Ошо поэтапно деген жери кана мыйзам барбы? Специалист бар, ал азыр ответке чыгып кетти. У нее все законы, все наши распоряжения, все у нее папкада подшито. С 2018 года у нас объявлен мораторий. Им это, у нас есть закон на основании. 2022 жылда алынды деп айтып атканды эмне ал? Мына азыр даже сиздердин көзүңүзчө элдин эле көзүн алдап атабы? мен экономикага чалып берем, потому что мына биз бергизген предписаниялар, например, даже подтверждение болгон жок. Биз планга мына бергиздик. Мына пландарды киргиздикпи? Мына отклонено, бара албайбыз. Неге? Отклонено, потому что бул деген этке жаловаться эткен да. Вет инспекция карады деп койду. Мына булеки питанияны берди. Буну алдык, мына текшерип, мына заявителге жооп бердик. Питанияга азыр эле элдин көзүнчө барып койсоңор болбойбу? Жок, эртең бизди деген прокуратура текшерет. Биз без основания бара албайбыз. Достор, санэпидемнадзор кызматкерлеринен азыр чыктык. Болгон сөздөрдү көрдүңүздөр. Биз ал жакта тонналаган каймактар, просроченный каймактар кайта иштеп, элге сатам деп турган фактыларын да айтып турсак деле эч кандай реакция көрбөдүк. Албетте бул нерсеге эл өзүнүн баасын берет. Бир нерсени түшүндүм мен. Бизде көзөмөлдөөчү органдар аябай көп, бирок тилекке каршы көзөмөл жок болуп атканын бүгүнкү болгон окуядан мен түшүнүп алдым. Рахмат барыңыздарга. Бизден алыстабаңыздар.